Мен бүгін сіздерді кішіне көңіліңіздерді бұра тұрған мәселе, мына бізге бүгін күнде келген екі мәселе. Дин тұту еркіндігі жана дини бірікмелер жөнінде. Екіншісі, Қырғыз Республикасының дин чөйресіндегі айрым мыйзам актыларына өзгертулерді киргизүү жөнінде. Урматтуу депутаттар, бұл мәселе өтө кылдат маани берип карабасак, биздин коомчулугубузда, елдің арасында, біздің шайлоочуларыбыздын арасында кичине дагы эле болсо бул боюнча наразычылыктар көп. Айта кетчү нерсе, мына бул 6 главадан 40 статьядан турган мыйзам, бул жерде биз көп нерсеге тыюу салып коюп атабыз. Мына өзүңүздөргө күбө болгондой, алымдарыбыз менен урматтуу президентибиз да 2 жолу баарлашып, ошол жерде сүйлөштү. Бирок мыйзам кайра эле ушул келгени, кээ бир маселелерин айта кетсем, бул жерде балдарыбыздын, кыздарыбыздын, келечек муунубуздун окуп алуу илимине, таалимине, адеп ахлагына эң керектүү болгон биздин ата бабабыздан илгертен бери сакталып келе жаткан иманды адамдарга кандай мамиле жасоо керегин балдарыбызга үйрөтө турган кээ бир маселелерди чектөө киргизип коюп атабыз. Жана илгерки сөз менен айтканда хужура маселесинде. Буну эми иретке келтирсек, бул мыйзам менен эмес, башка жолдор менен деле иретке келтирип, ошол жердеги мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик органдары менен деле ошол кайсы жерлерде болуп атат, кандай болуп атат билсек болот эле. Биринчиси. Экинчиси, бизде эми туура кээ бир маалымат каражаттарында анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакында эле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Бунун эң негизгиси өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биздин Кыргыз Республикасынын 7 миллиондон ашык калкы болсо, баардыгыңыздар элестетип арткы 30 жыл, 25 жыл артка тарыхка көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол убакта биздин инсандарыбыз динден маалыматы жок, балдарыбыз, мына биз дагы ошол убакта жаш балдар элек, көбүбүз түшүнбөстөн ар кандай үйлөрдө казан аякка чейин, же болбосо мал уурулук өтө көбөйүп кеткен эле. Ичкилик, зордук, зомбулуктар, башка маселелер. Бирок ушул мээнеттин артынан мына өзүңүздөр күбөсүздөр, көп жерлерде дин тарап, ошол балдар динге келишип, эң негизгисин айтайынбы? Регионалдык бөлүүчүлөр, бөлгөндөр жоголду. Биздин республикабызда азыр кайсы бунун бурчунан, Лейлектенби, Көлдөнбү, Оштонбу, Таластан кайсыл жерге барса, бирин-бири кубаныч менен тосуп алышат. Себеби элдер менен бирге болгон, бири-бирине болгон карым-катнаш, достук, бири-бирине болгон мамиле өзгөрдү. Мен ошону белгилеп кетким келет. Эгерде гаш болбосо, мисалы азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттар аз. Качан ушул давачылар келгенде жамаат бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар. Эскерткенде, алар эскерткенден кийин жамаат көбөйүп, эми алар үйгө да кирбейт. Сыртында ошол жерде далил менен үйлөрдү тыкылдатып, бир гана мечитке чакырат, жакшы нерсени айтат. Ал жерде эч кандай жаман нерсе жок. Бирок биз ошол гашты токтотуп коюу менен билбейм, 10-15 жылдан кийин балдарыбыз кандай болот. Азыркы жаштарыбызды карасаңыздар, бардыгы китеп окуганы бир аз эле. Компьютер, телефондорду берип коебуз, ата-энелерибиз өзүбүздө күнөөбүз бар. Бирок ошол балдарга талим тарбияны бергенде биз өзүбүздө болуп атпайбы? Кемчилик өзүбүздө болуп атпайбы? Биз эртең балдарыбызды, ата-энелерди 5 жыл, 10 жылдан мына биз өзүбүз күбө болобуз, канча ата-энелерди карылар үйлөрүнө алып барып атат. Эмнеликтен? Ошол имандын алсыздыгынан. Эгерде инсан имандуу болсо, мына биздин өкмөт, урматтуу президентибиз, урматтуу өкмөт жүргүзүп аткан саясат
жанагы коррупцияга каршы күрөшүү дагы өзүнөн өзү токтойт. Коррупцияга биз камоо менен же аларды коркутуу, үркүтүү менен күнүгө биз токтото албайбыз. Качан биз алардын жүрөгүндө иштегенибизде, коррупция бул эмне экенин, коррупция бул жетим жесирдин акысы экенин, коррупция бул муктаждардын акчасы экенин, элдин 7 миллиондон ашык элдин акчасы экендигин биз ошолорго жүрөгүнө туюндурганыбызда ошолор анан токтойт. Себеби бир кишиден мамилең болсо, эртең кыяматта бир кишиге менен мамиле кыласың. Эгер коррупционер кыяматта барып калса, 7 миллион халктын арасында сооп жазаларын алышка ал муктаж болуп калат. Себеби адилеттүү күн келет. Ошондуктан мен сиздерди бул мыйзамга өтө кылдат дагы өкмөттөн суранат элем. Бул маселени дагы артка кайтарып алып, дагы бир сыйра карап чыгып, туура бул жерде тартип керек, көп нерселер жакшы жактары да бар. Бирок биздин азыр кайтып аткан маселелерди ичинде мына окуп чыксаңыздар, бул жерде 40 статья болгон менен көп нерсеси биз эми айтып атабыз, башка диндегилерге дагы болот бул деп. Туура 7 миллиондон ашык калк болсок, 90% мусулман болсо, 6 миллион 300дөн 1%га жетпеген 50-60 миң адамыбыз туура башка диндерге да өтүп кетти. Бул кейиштүү нерсе. Бирок алар бир күн келет. Себеби биз аларды эмнебиз менен кайтарабыз? Биз өзүбүздүн адеп ахлагыбыз менен кайтарабыз. Биз аларга болгон мамилебиз менен кайтарабыз. Биз аларды сыртка түртпөйбүз, кайра өзүбүзгө тартабыз аларды. Урматтуу депутаттар, урматтуу калайык калк, бул трибуна, жогорку трибуна. Бул трибунада кандай инсандар сүйлөгөн? Бул жерде азыр айтылып аткан сөз биздин бул дүйнө эмес, акыретибиз үчүн да айтылып аткан сөз. Мен эстеткен пайда дейт. Мен өзүм мисал үчүн айта кетсем, эгерде эстетип турбаса унутчак болуп калдым. Азыр сиздер дагы унутчак болуп калдыңыздар. Жумуш көп, башка маселелер көп. Ошон үчүн жакшылыкты бири-бирибизге эстетип турайлы. Жамандык болуп атса, колубуз менен тоса албасак, тилибиз менен айтып тосойлу. Эми ушул нерсеге себеп болуп аткан мына канча деген адамдар элестеткиле, аз даватта кимдер жүрөт? Көбүнчөсү карапайым калк жүрөт. Ошол жүргөн адамдар кимдерди карайт? Эгерде кыйналып жаткан үй бүлө болсо, ошол үй бүлөгө кирет. Оруп жаткан үй бүлөдө эч ким карабай койгон болсо, ошону барып эми уят болсо да айтайын, төшөгүнө чейин жуунтуруп, өзүнү тазалап, мечитке алып барып, даватты алып жүргөн, коляскада жүргөндөрдү, башка да жүргөндөрдү көрүп жатабыз. Алар эмне себептен? Аларга эмне мажбур болуп атат? Алар бир гана имандын кубаты. Кудайдан корккондугу үчүн, бирөө үчүн эмес, башка үчүн эмес. Ошондуктан мен сиздерден дагы бир ирет суранып кетем. Бул мыйзам туура мамлекетке бүгүн башка бул жерде айтылып аткандай керектир. Бирок ушулга анча-мынча оңдоо түзөө иштери менен биз бул мыйзамды оңдоо түзөө иштери менен Алмазжан Кунжанович, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, буну да кайтарып турсак, анан оңдоо түзөө иштери менен анан алып келсеңиздер. Дагы бир нерсе, биз эртең балдарыбыз, биздин келечек муунубуз эмне болуп кетерин кайдан билебиз? Эгер биз уларга бүгүн өзүбүздүн адеп ахлагыбызды, салтыбызды үйрөтпөсөк, эртең кандай болуп кетерин ким билет? Биз балдарыбыз мына азыр Европада, башка мамлекеттерде жүрөт. Бирин-бири жаман нерселер, жана эркек аял-аялга үйлөнгөндөрдү көзү менен көрүп атат. Алардын баары эмнеден? Ошол динсиздиктен болуп атат. Мен ойлойм, Кудай буйруса, биздин мамлекет эң күчтүү, кубаттуу мамлекет болот. Бул динде канча адам болгон болсо, бирөө да жамандык кылган эмес. Бизде канча окуялар болду, бир дагы дин алымдары же башкалар чыгып алып, бийлик үчүн күрөшкөн эмес. Дин алымдарынын бардыгынын ою мамлекетте тынчтык болсо, 5 убак намаз окуса, 5 убак намазда элге, журтта, өкмөт башчыларга, мамлекеттин президентибизге ар дайым дуа кылып келген. И мындан дагы кийин дуа кыла берет. Себеби жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт дейт. Биздин бир гана суранчыбыз ушул. Мага көп шайлоочулар мына ушул мыйзам чыккандан бери кайра чыгып атат. Кайра айтып, өздөрүнүн кыжалатчылыгын айтып атат. Мына эми мага айтылган аманатты сиздерге мен да жеткирдим.
Эми бул күн bir убакыт өтөt. Мына мен азыр 55-темин. Oyuңузду жыйынтыктап алыңыз. Канча ömrüm бар, Кудай билет. Бирок bir күн мен да кетем. Баарыбыз кетебиз. Ошондуктан ушул көңүлүңүздөрдү дагы бир рет бургум келет. Анан Алла барыңыздардан разы болсун. Тынччылык болсун, өлкөбүздө, дүйнөдө тынччылык болсун. Ар дайым бири-бирибиз менен ушул жакшы маанайда көрүшкө Алла насип этсин. Рахмат.